репортаж. Неге? Мен апеши kokop. Тияқа барбайт білет, жана группадан айтпадым. Группаны оқыбадың біле. Газон ашылғаны керет. Газонның ашылғаны келіп ойнап көрілген. Аштанды жаңалық деле жоқ. Алло, байын. Телефон ба? Келе, шөлжан деп. Get öyle. Böyle. Emiyor adır. Teka baravuz. Ya, hayır gelip kal. Kol skorostu koy verin. Tamam, geri gideriz. Yaxşı atın bek. Stop, koy verin. Al koy. Ай-яй-яй, biraz қана шашылып кетті көрінеді. Дарбазашы қабағым қашым дейістен. Бір қамырдан қыл сұрғандай мықты тәрізде дарбазадан топты сұрып кеткендігін көріп тұрмыз. Жана азыр 10 қатталдан А класының ойыншылары бір мықты деңгейде кирип келісі бар. 17-ші қатар санмен ойнаған Жырғалбекұлы Алтынбек. Топқа азыр иелік қылып тұрған чағы, бирок ортодон топ жоғылды. Атандаштар қаршы чабылға. Албетте қолына тиіп қалғандығын көріп тұрмыз. Атандаштардың тағыр айтқанда бұл класының ойыншылары. Топқа жақындап келген Ошентип финалдык ышкырык жаңырды. Жалпы кыргыз элин жеңиши менен куттуктайбыз. Кошумча мүнөттөрдө жеңиш голун жаратып, биздин футболчулар, биздин акшумкарлар жалпы кыргыз элин кубанычка бөлөдү. Мен болсо сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттим. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар. Баяндамачы бул жөн гана байкоочу эмес. Ал иш чаранын бир бөлүгү болуп саналат. Анын милдети оюндагы атмосфераны, аураны, анын маанилүүлүгүн элге жеткирүү. Футболбу, башка спорттун түрү болобу, мен ар бир спорттун түрүн баяндап жаткан учурда ар бир сөзүм үчүн өзгөчө чоң жоопкерчиликти сезем. Негизи Кыргызстанда массалык түрдө футболдун күйөрмандары көп. Андыктан спорттун бул түрүн баяндаганда оңой, элге жеткирүү дагы жеңил. Андан сырткары мен көпөрүндө баяндап жүрдүм. Негизинен эгерде ошол баяндаган спорттун философиясын түшүнсөң, ага элге айтып берүү дагы бир топ жеңил жана ыңгайлуу болот. Бул эми командалык спорттун түрлөрү болсо, жекелик спорттун түрүндө снукерди мисалга алсак болот. Мен бул спорттун түрүн өтө жакшы көрөм, өзүм ойноп жүргөм, өзүм калыстык кылып жүргөм. Жана ошондой эле бир окуяны сиздерге айтып бергим келип жатат. Орус бильярды боюнча сүйүүчүлөр арасында мына Бишкек шаарыбызда бир турнир болуп жаткан болчу. Ошондо столдон ашып кетсе бир 2,5-3 метр аралыкта мен отуруп, оюнчулардын беттештеп өткөрүп атканын баяндагам. Жана ал жакта оюнда ар кандай позициялар болот. Мен ошондо түз эфирде баяндап жатып, азыр бул жакта мындай чабуулдар бар, бул жактан өздүк ташты, демек жакынкы тор баштыкка түшүрсө болот дегенде, ошондо ойноп жаткан ошол спортчу кайсыл бир ташты атайын деген мезгилде менин сөзүмдү угуп калып, анан чечимин өзгөртүп, кайра позициясын өзгөртүп кайра келип туруп, ошондо башка ташты атып кеткенде, мына ушундай учурлар дагы кездешпей койбойт. Эл аралык басма сөз ассоциациясы жыл сайын ири конгресстерди өткөрүп келет. Бул ирет Мароккого биз Кыргызстандан барып келдик. Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясынын президенти меценат Улукбек Салымбеков дайыма журналисттерди жиберет. Негизинен өздөрү барышы керек, анткени көптөгөн өлкөлөрдөн ушул президенттер же болбосо башка катчылар барышат да. Бирок Улукбек Салымбеков журналисттерди жиберет. Эмне үчүн дегенде, ушул биздин Кыргызстандагы журналисттер ал жака барып тажрыйбасын арттырып, билимин жогорулатып келсе деген тилекте. 1924-жылы 2-июлда Париж шаарында Олимпиада оюндары өтүп, дүйнөнүн чар тарабынан барган журналисттер эл аралык спорт журналисттер ассоциациясын негиздешет. Ошондон бери бул уюм дүйнөлүк спортту, олимпиадалык кыймылды, дене тарбия, спорт ишмердүүлүгүн чагылдырып, сергек жашоону жайылтып, спортчулардын жана спортту чагылдырган журналисттердин көйгөйлөрүн ортого салып, эл аралык достугуна көпүрө болуп келүүдө. Былтыр AIPS 100 жылдыгын белгиледи. Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин спорт журналисттер федерациясы негизделип, анын биринчи президенти болуп, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмери меценат Аскар Салымбеков шайланат.
Кыргызстандын Спорт журналисттер федерациясы эл аралык спорт журналисттер ассоциациясына 1995 жылы октябрында Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында өткөн AIPS-тин конгрессинде толук кандуу мүчө болуп кабыл алынат. AIPS мүчөлүгү кыргыз спорт журналисттерине эл аралык мелдештерди, Олимпиада оюндарын, Дүйнө жана Азия, Европа чемпионаттарын жеткиликтүү жана жогорку деңгээлде чагылдырууга мүмкүнчүлүк түзүп, чет элдик спорт журналисттер менен тажрыйба алмашууга шарт түздү. 2004 жылы Аскар Салымбеков кызматын тапшырып, федерациянын жаңы президенти болуп, Улукбек Салымбеков шайланган. Биздин федерация 2004 жылдан баштап жалгыз интернет порталын, спорттук интернет порталын иштетип жатабыз. Бул жерде жергиликтүү жана чет элдик жана коңшу элдердин спорт жаңылыктарын тартуулайбыз. Күнүгө 3-4 миң киши кирет, 100дөн ашуун мамлекеттин өкүлдөрү бар. Ошондуктан ал жерде бүт интервью, маектешүүлөр, репортаждар жана спортту өнүктүрүү боюнча көптөгөн маалыматтар бар. Интернет порталыбыз негизи биздин спорт журналисттердин булагы болуп эсептелет. Ошондой эле бул жылы биз спорт федерацияларынын союзу менен бирликте спорт журналисттердин арасында чыгармачылык сынакты жарыяладык. Негизги максаты ушу спорт журналисттерди колдоо жана жаңы спорт журналистикага жаңы студенттерди, жаңы адистерди тартуу деген максат койгонбуз. Андан тышкары мына бул жылы 30 жылдыкка карата эл аралык спорт журналисттердин конференциясын өткөрмөкчүбүз. Ал жерге белгилүү спорт журналисттер жана эл аралык спорт журналисттердин АИПС уюмунун жетекчилиги жана мүчөлөрү катышмакчы. Бул иш-чарабыздын алкагында көптөгөн семинарлар бар. Ошондой эле чет элдик коллегаларыбыз менен бүгүнкү күндүн жагдайын спорт журналистиканын ушу биздин тармагыбыздын алдында турган көйгөйлөрдү, маселелерди жана чакырыктарды талкууламакчыбыз. Эми акыркы 30 жылда көп эле жетишкендиктерибиз бар. Эң негизгиси биз сыймыктана турган нерсе бул деген биздин саныбыз өсүп келатат. 95 жылы 8 эле журналист болсо, азыр болсо 40тан ашуун журналистибиз бар. Алардын баары эл аралык АИПС ассоциациянын спорттук журналисттердин мүчөсү болот жана эл аралык күбөлүктөрү бар. Бул күбөлүктөр негизи бүт дүйнө жүзүндө болуп аткан спорттук мелдештерге катышууга уруксат берет. Ал эми Кабыл Макешев агайыбыз ушу башынан баштап эле өз демилгеси болгондуктан бүгүнкү күнгө чейин биздин генералдык катчыбыз болуп иштеп келатат. Кабыл Макешев Кыргыз Республикасынын Спорт журналисттери федерациясынын негиздөөчүлөрүнүн сап башында турат. Ал 1995 жылдан бери эл аралык спорт журналисттер ассоциациясынын мүчөсү. 1976 жылдан бери жалпыга маалымдоо каражаттарына Кабыл Макешевдин 20 миңдей макала, очерктери, публицистикалары, китептери жарык көрдү. 1994 жылдан тартып Кабыл Макешев спорттук баяндамачы катары Атланта, Сидней, Афина, Бейжин, Лондон, Рио-де-Жанейро, Токио жайкы олимпиадалык оюндарына жана Солт-Лейк-Сити, Турин, Сочи, Пхенчкен жайкы жана кышкы олимпиадаларына барып, түз репортаж жасап чагылдырган жана Кыргыз мамлекеттин жалпы маалымат булактарына кабар берип турган Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз, казак, түркмөн кызматтарына жана BBC радиосунун кыргыз кызматы үчүн түз репортаж уюштуруп турган. Анын журналисттик ишмердиги Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери ардак наамы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана Кыргызстан журналисттер кошунуунун эл аралык спорт журналисттер ассоциациясынын Олимпиада спорт медиа бийиктиги сыйлыгы, Улуттук Олимпиада комитетинин, спорт федерацияларынын, Кыргыз дене тарбия жана спорт агенттигинин сыйлыктары менен бааланган. Кабыл Макешев 1998 жылдан Спорт журналисттер федерациясынын башкы катчысы кызматын аткарып келет. Бүгүнкү күндө спорттук журналистика жөн эле сөз эмес. Бул видео, социалдык тармактар, аналитика,
спорт журналисти жөн гана маалымат берүүчү адам эмес, бул аналитика жасаган журналист болуш керек. Совет доорунда Кыргызстанда бир дагы спорттук газета дагы, журнал да болгон эмес. Ошондой эле эгемендүүлүк алганда дагы спорттук телеканал болгон эмес да. Азыркы учурда Кыргызстанды Азияга, дүйнөгө тааныткан спортчуларды баяндаган спорттук журналисттер да өсүп жетилди. Эгемен өлкөбүздүн туусун Азия чемпионаттарында, дүйнө чемпионаттарында, олимпиадалык оюндарда көтөрүп барып, намысталашып, ийгиликке жеткен спортчулардын ийгиликтерин жана мүчүлүштөрүн спорт журналисттери алына жараша чагылдырып келатышат. Жөн эле кара күч менен жеңишке жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан спортчуларыбыз, машыктыруучуларыбыз, спорт журналисттерибиз дагы эл аралык семинарларга барып, машыгуу сборлоруна барып, чет тилдерин үйрөнүп, өздөрүнүн билимдерин тереңдетиши зарыл. Жалпы спортчуларга жана спорт журналисттерине ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайм. СССРдин доорунда гезит журналдарда, телерадио берүүлөрүндө спорт тармагындагы жаңылыктар куш тилиндей маалымат менен гана чектелип, бул тармактын көйгөйлөрү терең талдоого алынчу эмес. Бирок спорттук журналистиканын жанданышына 1980-жылы Москва шаарында өткөн олимпиадалык оюндарда Канбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Блинов, Николай Чернецкий, Сатымкул Жуманазаров, Александр Абушахмедовдун жеңишке жетиши да түрткү болгон. Азыркы учурда биздин мамлекетибизде түрдүү спорттук журналисттер, алардын арасында телевидение алып баруучулар, сүрөт кабарчылары, документалисттер, макала жазгандар жана комментаторлор жана спорттук блогерлер бар. Мен баяндамачылыкка келгениме быйыл 10 жыл болду. Анда мен 19 жашта болчумун. 2015-жыл Кыргызстанда алгачкы рет ошол спорт каналы ачылып, мен өзүмдү сынап көрөйүн деп ошол сынакка келгем. Негизи эле кичинекей кезинен баштап мен спортко аябай кызыкчумун. Бирок ошол негизи ошол баяндамачыларды укканды жакшы көрчүмүн да. Анда ошол россиялык баяндамачыларды угуп, кадимкидей суктанчумун. Мен дагы ошол кийин кыялар болчу да, ушундай баяндамачы болсом дегенчи. Анан кийин ошол канал ачылып калды. Мен жарым жылдан ашык даярданып, анан каналга барып өтүп кеттим. Биринчи эфирин дагы элесинде Кубан Атабеков менен чыгасың деп калды. Продюсерибиз Вольсбург, Штутгарт беттеши болчу. Аябай даярдандым, толкундандым, тер акты. Бирок эфирди өткөздүм. Бирок азыркы күнгө чейин эсимде ошол эфирден чыккан эмоциям толкунданып каласың, аябай моундай өзүң ичиңде күйүп атат барычы. Бирок кийин эфирден уксам кадимкидей эле мындай кулагыңа канагат экен, хейтерлер жазып, анда интернет аябай өнүгүп аткан болчу. Элдер да сөгүп атат, тилдеп атат. Анын баарын көтөргөнгө айла жок аргасы болот экенсиң да. Бирок продюсер дагы бага шанс берип айтты, даярдан, жакшы бар экен потенциал, бирок даярданыш кеткенсиң деп туруп даярдандым. Бирок ошондой эле сезгем. Баяндамачылык бул менин кесибим экен деп. Спорт бул өзү эмоция эмеспи? Баяндамачылар ошол эмоция менен жашайт. Мен ар дайым ушул баяндамачыларды официанттар менен салыштырам. Анткени эгерде биздин спортчулар, жанагы ашпозчулар болсо, ушу баяндамачылар официант. Эгерде ашпозчу аябай жакшы тамак жасап, ушундай сонун кылып жасап келсе, официант алдына келип туруп монтип ырытып койсо, кандай маанайың калат, Ошондой эле да. Биз деген спортчунун жетишкендигин биз деген өйдө көтөрмөй салабыз. Эгерде спортчуларыбыз, командабыз бир ийгиликсиз аракет кылып койсо, биз жок, баары жакшы, бул деген аракет кылган болчу, бул деген ушундай жеткен болчу десең, элдин маанайы өзгөрүп калат да. Демек, ошол спорт баяндамачылар, спорт журналисттердин чоң бир куралы бар, бул алардын сөзү. Спортчулардын жеңиштери биздин мүмкүнчүлүктү кадимкидей ачат да. Анткени агалар эчтеке жеңбесе, биз мүмкүнчүлүгүбүз кадимкидей чектелген. Буга чейин мен ошол 3 олимпиада алып бардым. Рио-де-Жанейро, Токио жана акыркы Париж олимпиадасы болду. Негизи ар бир баяндамачы үчүн бул чоң сыймык, өзүнүн улуттук командаңдын беттештерин, өзүнүн спортчуларынын беттештерин алып барганга мага өтө чоң сыймык болгон. Ошол биздин балбандардын ар бир беттешин алып бардым. Акыркы олимпиадада ошол биздин жетишкендер дагы ошол Айпери Медет кызы, Жоломан Шаршынбеков, Акжол Махмудов, Айсул Тынбековалардын ошол медалдарын алып барганга жетиштим. Жана мен ойлойм, ошол баяндамачы үчүн бул олимпиада оюндары бул өзгөчө мааниге. Кыргызстанда спорт журналисттер өтө аз, анын ичинде баяндамачылар андан да аз, бирок биз өтө ынтымактуубуз. Ар дайым бизге жаш балдар келип турат. Ошо мен баяндамачы болгон бир кыялым бар деп.
биз аларга сөзсүз түрдө жардам беребиз. Анткени биз баарыбыз ушинтип келгенбиз, жаш бир кичинекей болгон балабыз, кыялыбыз бар, баяндамачы болуунун кыялы бар. Жана менин бир оюм бар. Эгерде ошондой бир кыялың болсо, ичиңде мындай кичинекей бир от болсо, ошону эч качан өчүрбөш керек да. Ошол кыялың менен жашаш керек. Спорттун эмоциясы ушунда адамды эч чарчатпайт. Анан көрүүчүлөр дагы дайыма ушундай мелдештер дагы кызыктуу өтөт. Негизи эле журналисттер болбосо ушундай иш-чаралар аз эле сандагы адамдарга жетип калышы мүмкүн. Мисалы, ушул эле кандай баянчы биздин устатыбыз дайыма айтып келет. Эгер спорттук иш-чараны көрүш үчүн 5000 киши келсе, ал эми журналисттер аны чагылдырып, видеого тартып, элге көрсөтүп, жалпы Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө дагы жеткирүүгө өбөлгө окшот дейт. Негизи эле журналисттердин, айрыкча спорт журналисттердин күчү ушунда, алардын күчү ушул калеминде, камерасында, фотоаппаратында, микрофонунда деп ойлойм. 2017-жылы менин коллегам Гулиза Авазова менен биргеликте Спорт журналисттер федерациясынын колдоосу менен биз Гонконгко окууга барганбыз. Ал жерде жалаң дүйнөнүн ар кайсы жагынан келген жаш спорт журналисттер менен чогуу окуп, сүрөт тартканды, видео тартканды, интервью алганды, андан башка мелдештерде кантип иштегенди үйрөнгөнбүз. Ошол Гонконгдо жыл сайын Rugby 7 деген мелдеш өтүп турат. Ошол жерде биз кадимкидей журналист катары иштеп, мындай тажрыйба топтоп келдик десек болот. Анан ошол эле иш-чаранын демөөрчүсү ошол Гонконгдук атактуу миллионер деп койсок болот. Азыр ошо Electronic Game деген федерациянын жетекчиси Кеннет Фок болгон. Ал бизге ошол сертификаттарды берип, куттуктап кийин узаткандан кийин, 1 жыл өткөндөн кийин биз Ашкабадта ошол атайын мага суроо түшүп, France Press гезити ушул Electronic Games'тен президенттен интервью алып бер деп суранган. Анан биз барганда ошол жерде Кеннет Фок өзү болгон. Анткени ал миллионер киши, анан мындай көп убактысы болбойт, бирок ошол бизди окутуп, бизге мындай кандай десем, салым кошкон адамдын өзүнөн интервью алганбыз. Ал дагы бизге мындай убактысын кенен бөлүп интервью берген. Анан аябай макташкан да башка өлкөнүн журналисттери, анткени биз кичинекей камера менен барып алып интервью алганбыз. Анан силер ушундай кичинекей камера менен барып ушундай чоң интервью жасасаңар, силердин аябай потенциалыңар күчтүү экен, федерацияңар жакшы колдойт экен деп айткан болчу да. Укпайке дайыма ошол кыздарды колдоп турат. Бул бир көрсөткүч. Ушул 2021-жылы жалаң кыздардан турган Гулиза Авазова, Ксения Толканева жана менин выставкамды өткөрүп берген. Бул жалаң кыздардан түзүлгөн команда болчу. Андан сырткары ушул Гонконгко жөнөткөнү өзү деле бир чоң баскыч, мындай чоң көрсөткүч деп ойлойм, айта алам. Анан дайыма кыздарды колдоп, кыз журналисттерге дайыма колдоо көрсөтүп турат. Андан сырткары биздин арасыбызда көп кыздар бар. Жанара Эсенова, Мария Иванова, азыр Мария дагы абдан өзүнүн блогун алып баратат. Жанара телеканалдардан. Андан тышкары дагы жайнаган кыздардын командасы чоң. Кыргызстандын борбору Бишкекте орун алган Бишкек Арена аянтында Кыргыз-Жапон достугу аталышындагы бокс түрү боюнча профессионалдык турнир биринчи жолу Кыргызстанда өткөрүлүүдө. Мен Эсенова Жанара, спорт журналистимин. Жусуп Баласагын атындагы университетинин журналистика факультетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүн аяктагандан кийин СТВ телеканалына иштеп калдым. Алгач спорт журналисти катары иштеп, Sport Life проектиси менен дагы иш алып бардым. Учурда бул проект азыркыга чейин өз жолунда, себеби мен башка тармакта жаңылыктардын дегеле ушул сыналгы тармагындагы башка бөлүктөрдө иштесем дагы спорт тармагын эч качан экинчи планга койгон эмесмин. Азыркы күнгө чейин спорт жаңылыктарын чагылдырып келем. Спорт журналистикасында жаңылыктарды туура чагылдырып, туура жазыш үчүн атайын мастер-класс тренингтерди дагы окудук. Себеби бул жаатты биз жогорку окуу жайында үйрөтпөйт. Спорт журналистиканы же болбосо спорт жаңылыктарды кантип чагылдырыш керек экендигин. Бирок мен айта кетмекчимин, спорт жаатында жаңылыктарды чагылдырып, дагы да болсо материалдарды жазаш үчүн окутуу, үйрөтүү, билүү, тренингтер, мастер-класстар дагы деле
бизге керек деп эсептейм. Учурда кыргыз спорт журналистикасында кыздардын саны кур эмес, себеби алардын катарында мисалы ала кетсем, ушул эле Мария Иванова, биз аны Маша деп коебуз. Ал өзүнүн блогерлик жөндөмдүүлүгү менен, өзүнүн журналистикалык жөндөмдүүлүгү менен Кыргызстандын ушул спорт жаатына жетишилген алдыңкы маалыматтары менен бөлүшүү менен бирге өзүнүн жеке баракчасында ушул сергек жашоого үндөп, спорт менен кандай машыгыш керек экендиги тууралуу, спорттун пайдасы тууралуу дагы ар дайым байма-бай кеңештерин берип келет. Мен оюмча бул дагы бир чоң жетишкендиктердин бири болсо керек. Кыргыз Республикасынын Спорт журналисттер федерациясы жергиликтүү журналисттерге, спорт журналистикасына кызыккан жаштарга дайыма ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Жана биздин команданын мүчөсү болгон журналисттер спорттук тарыхыбызды түзүүгө ченемсиз салым кошуп жатат деп сыймыктануу менен айталат.